Karadaryalık kurbanlar mına. Hatta Cambur'dan sel. Karadarya'da bugün ötme bir çoğun su geldi hazır candan keyin. O yerde su katlap ketip olmuyor Karadarya'nın girebiliriz. Ya Allah 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 Allah. Жыйырманчы йылда саат 17:00 чамасында катуу жаап өткөн жамгырдын кесепетинен Карадария айыл аймагындагы Достук, Чаңгырташ айылдарына коктуу колоттордон түшкөн сел үйлөрдүн королорун, ошондой эле Сузак Карадария жолун каптаган. Селден коргоочу тосмолордон суу ашып, дамба жарылган. Жыйынтыгында ашкан суу айылды каптаган. Толуп кара айланып атат. Ал дамбаны жеген болсо өлдү да, Аллах өзү сактасын бу дамбадан. Карадария айыл аймагынын Чаңгырташ айылынын 2015-жылы туулган тургунун сел агызып кеткен. Саат 22:50 чамасында анын жансыз денеси Чаңгырташ айылындагы үйдүн короосунан, тактап айтканда өзүнүн үйүнөн 500 метрдей алыстыктан жергиликтүү тургундар тарабынан табылды. Göz açıp yumgunca görüp hazırga doğru koku yaptan. Öteyemem kokup gittim. Yani bir de kızımız ölüp kaldı. Kiçkine kızımız 6 yaşar kızımız okup gitti. Hiç kim kurtarıp yardım veri alganı yok. Nima kılamiz endi hükümet yardım vermezse ilacımız yok. Сел үйлөрдүн ичине чейин кирип, буюмдарын агызып кеткен. Жабыркаган тургундар түнү менен уктабай тазалоо иштерин жүргүзүп чыгышкан. Мындай сел болгон эмес деген айыл тургундары мамлекет тарабынан жардам берерин үмүттөнүшөт. Şu yerde otursam эле мына жактан келди, биздин уулу жогору жактан келбеди, мына жактан келип турду. Мындайына отурган жеримде эсим болуп калайын деди. Суу киргенин көрүп. Ушинтип эми үйлөрүбүздүн ичин баарын суу басып, түнү менен ар каерде жүрдүк да. Азыр эми балдарды айтып ичидеги сууларды чыгардык челек менен, дагы эле саркып чыгып атат. Танын аркасы болсо айнек барабар болуп суу толуп турат. Азыр эми МЧСтин шлангалары жетишпей атат экен сордургандары. Ачканыбыз менен лайка басып турат, эми ол лайкалар кандай болот билбейм. Ушул жерде барашный типте бул эле корпустун немелери аркасы жийип калса полный эле түшүп калат булар эми. Мындай селди көргөн эмеспиз. Мурда болчу эле мынчалык болгон эмес. Мунусунда өтө каттуу болду. Бирок элдер жаман жабыркады. Бүт эле кошуналар жабыркады. Аябай каттуу эмне болду, жабыркап. Балдар агып кетти. 10 жашар неберем бар эле. Экөөбүз бул жерде туруп калдык. Анан телефонду алып чыгып алдым, эми кассагам телефонубуз калып кетпесин деп. Мен үйгө кирдим телефонго. Болду, ошол жерден чыга албай калдым да кайра. Эшик 2 метрче суу жаап. Чыга албай калдым. Неберемди мына зараң сактап калды. Шу зараңды кучактап турду неберем. Аркасынан сел уруп турду. Ошо жараксыз, бар жогу жараксыз. Эчтекебиз калбады. Продуктабыз ham жок, буюм теримдерибиз ham жок, мына бар жок. Жок болду. Эми шу өкмөттөн суранат элек, жардам кылсын, таштап койбосун. Министрлер кабинетинин Жалал Абад облусундагы өкүлү селден жабыркаган үйлөрдү барып көрдү. Учурда атайын адистер тарабынан тактоо иштери жүргүзүлүп жаткандыгын айтып, ошого жараша жардам көрсөтүлөрүн билдирди. Эсептеп чыгып атабыз, тактап атабыз баарын. Канча үй жабыркады, канчалык деңгээлде. Мен азыр МЧСтин кызматкерлерине тапшырма бердим. 3 категорияга бөлүп туруп, баягы жабыркагандыгы боюнча тактап чыккыла. Өтө оор үйлөрдү, анан орточо, анан жеңил деп туруп бөлүп тактап чыккыла дедим. Азыр кирип кетишти, азыр тактап атышат азыр. Андан сырткары суулар сордуруу боюнча азыр помпаларды алып келип берип атабыз азыр. Андан сырткары мындай военкоматтагы баягы альтернатив службанын бардыгын мобилизация кылып бул жерге алып келип киргизгиле деп атабыз. Иштеп жардам берсин. Учурда сел болжолду 500 турак жайдын ичине королоруна суу кирген. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин 182 кызматкери, 10 техника, жергиликтүү тургундар жана бир катар тармактын кызматкерлери үйлөрдү тазалоо иштерин жүргүзүп жатат. Жогору жакта сел коргоочу тосмолор тосулган. Алардан ашкандан кийин дамбаларды жеп, селдин суулары көбөйүп айылга басып кеткен. Бул Сузак районунун
Кара Дарыя айыл өкмөтүнүн Чаңгырташ айылы. Бул жерде болжол менен бүгүнкү күндө азыркы мезгилде 500дей турак үйдүн короо жайларына жана турак үйлөрдүн ичтерине кирген. Азыр жарандык коргоонуу комиссиясы жана өзгөчө кылган министринин адистери ордунда иштеп атат. Ошол 500 үйдүн ичинен канчасы огородторуна кирген жана турак үйдүн ичине кирген боюнча азыр комиссия иштеп жатат. Президент Садыр Жапаров министрлер кабинетине табигый кырсыктардын алдын алуу боюнча иштерди күчөтүүнү тапшырды. Жапаров ар кандай табигый кырсыктардын сел, жер көчкү, суу ташкыны ыктымалдыгы жогорулап жаткандыгына байланыштуу тиешелүү орган жана кызматтардын кызматкерлери жогорку даярдыкта иштөө режимине өтүшү керектигин белгилеген. Президент табигый кырсыктын кесепетинен каза болгондор жана жабыр тарткандардын үй бүлөлөрүнө терең кайгыруу менен көңүл айтты. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, регион. Президент Садыр Жапаров министрлер кабинетине өлкө аймактарында табигый кырсыктардын алдын алуу боюнча иш-чаралар комплекси күчөтүүнү тапшырды. Бул туурасында мамлекет башчынын маалымат кызматы кабарлады. Жапаров табигый кырсыктын кесепетинен каза болгондор менен жабыр тарткандардын үй бүлөсүнө терең кайгыруу менен көңүл айтып, жабыр тарткандарга мамлекет тарабынан тиешелүү колдоо көрсөтүлөрүн белгиледи, деп айтылат маалыматта. Эске салсак, кечээ Сузак районунун бир нече айылдарында сел жүрүп, анын кесепетинен 6 жаштагы кыз сууга агып каза тапты. Сузак районунун Кара Дарыя айыл аймагындагы селден жабыркаган жашоочуларга Жалал Абад шаарынын мэри Эрнисбек Ормоковдун тапшырмасы менен 4 унаада ичүүчү суу жеткирилди. Анткени селдин кесепетинен аталган аймактын Чаңгырташ айылы катуу жабыркап, турак жайларды жана короо жайларды ылай шагылдар менен толуп, ичүүчү сууга муктаждык жаралган. Мындан сырткары бүгүн таң эрте Жалал Абад суу канал башкармалыгынын 2 суу сордургучу унаасы да турак жайларды сел сууларынан тазалоо үчүн жардамга жиберилген болчу. Жергиликтүү жашоочулар айттырбай келген табият кырсыгынын кесепетин жоюуда көмөк көрсөтүп жаткандарга ыраазычылыгын билдирип, ынтымак менен биримдикте баарын жеңебиз деп турушат. Мына сууларды алып келип атат, водовоздар, таза сууларды мына. Эми башталды. Көз кечке мал келди сел. Мына бүгүндөн бар мына. Келди мына эмчесинин эмнелери келди, жолдор түнүмен тазалап чыгышты. Рахмат жашады. Скорийлер келди. Рахмат ушу мэрияга да Жалал шаарына. Алла ыраазы болсун. Медел ушулда башка. Бизден жардам жок. Алла ыраазы болсун дейбиз. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов Баткен облусуна жумушчу сапар менен барып, сел каптаган аймактарды кыдырып жүрөт. Бул туурасында өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Ал жаратылыш кырсыктары каптаган аймактарга президенттин тапшырмасы менен кеткен. Баткенден кийин Жалал Абад облусуна да барары айтылды. Сапардын жүрүшүндө Марипов селдин кесепеттерин жоюуга байланыштуу иштердин жүрүшү жана бир катар инфраструктура объектилеринин абалы менен таанышат. Жаратылыш кырсыктарынан жабыркаган райондордун тургундары менен жолугат, деп айтылат маалыматта. Азыр болгон күч аракетти жумшап атабыз. Мектепте, жолун жолдой, мындай планга кирбеген жолдорду да каражатын таап берип атабыз. Бүт шартын түзүп беребиз. Баардык күч аракет ушул жака жумшалат азыр. Ар бир мына бүткөн үйлөргө суу кирсин деп атабыз шартын. Үстүбүздөгү жылдын 18-июлунда бажы органдары менен биргеликте жүргүзүлгөн ыкчам иш-чаралардын жүрүшүндө баалуу металлдарды алуу үчүн Манас эл аралык аэропортунан Европа өлкөлөрүнө жалпы салмагы 1 тоннадан ашык автоунаалардын катализаторун мыйзамсыз экспорттоого аракет кылып жаткан жүк кармалды. УКМК автомобиль катализаторлорунун көзөмөлсүз сатып алуунун жана экспорттоонун алдын алууга жана экологиялык абалды жакшыртууга багытталган ыкчам иликтөө иш-чараларынын комплексин улантууда. Азыркы учурда тиешелүү органдар автомобиль катализаторун экспорттоого жана сатып алууга тыюу салуу маселесин карап жатышат. Өткөн суткада ковид оорусу 9 адамдын өмүрүн алды. Бейтаптардын 5-өө Бишкекте, 3-өө Чүйдө, 1-өө Нарында дарыланып жаткан. 41 сутка ичинде 8926 ПЧР изилдөө жүргүзүлдү. Бүгүнкү күндө республика боюнча стационардык дарыланууда жалпы 4509 бейтап, ал эми амбулатордук дарыланууда 15856 бейтап бар. Тилекке каршы дарттагы 1102 кишиге жукты. Тажы вирусун жуктурган 1305 бейтап оор, 232 адамдын абалы өтө оор деп бааланууда. Стационарда да дарыланып жаткан 4509 бейтаптардын ичинен 35-и же болбосо 0,7% канааттандырылган абалда, 2937 же болбосо 65,7% орто оордукта, 1305 же болбосо 28,9%
оор абалда жана 232 же болбосо 5,1% өтө оор абалда. Өлкөдөгү стационарларда 4509 бейтап коронавирус менен пневмониядан дарыланып жатат. Акыркы сутканын ичинде дагы 30 медицина кызматкеринин анализинин жыйынтыгы менен коронавирус жукканы аныкталды. Республика боюнча жалпы каза болгондордун саны 2205 кишини түздү. Анын ичинде лаборатория тасталганы 872, клиника эпидемиология тасталганы 1333. Адистер ушул тапта өлкөдө коронавирустун 3-чү толкуну жүрүп жаткандыгын белгилешүүдө. Алтынбек Бектуров, Калыс Өмүралиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму 2022 жылдын сентябрына чейин ар бир өлкөнүн калкынын 70%-ын коронавируска каршы эмдөөдөн өткөрүүгө жетишүүнү максат кылууда. Бул тууралуу ДСУнун башчысы Тедрос Адханом Гебрейесус билдирди. Биздин максат келерки жылдын сентябрына чейин дүйнөнүн ар бир мамлекетинин калкын 70%-ын эмдөө болуп саналат. Баары ордуна келишин каалайбыз. Биз пандемияны токтото алабыз. Жер жүзүндөгү адамдардын 70%-ын эмдөө боюнча максатыбызды жүзөгө ашыруу үчүн биз 11 миллиард вакцина керектелет. Муну тездетүү зарыл. Бирок азыр жер жүзүндө кризис болуп, буга карата тийиштүү чараларды көрүү талап кылынууда, деп айтылат билдирүүдө. Кыргызстанда коронавируска каршы вакцина алгандардын саны 221 миңден ашкан. Быйыл Бишкектин четиндеги Рухий Мурас конушунда мектептин курулушу башталат. Бул тууралуу мэриянын маалымат кызматы билдирди. Баш калаанын Октябрь районунун акими Данияр Арпачиев конуштун тургундары менен жолуккан. Аким быйыл шаардык бюджеттин эсебинен Рухий Мурас конушуна жалпы билим берүүчү орто мектептин курулушу башталарын айтты. Жаңы мектеп 700 орунга ылайыкташкан. Долбоорлор, сметалык документтери толук бүткөн. Учурда мамлекеттик сатып алуулар порталында тендер өткөрүлүүдө, деп айтылат билдирүүдө. Бийлик өкүлү ыш маселесин чечүү боюнча да түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, аймакты газдаштыруу менен маселе чечилерин белгиледи. Башкы прокуратура сунуштап жаткан жаңы жазык процессуалдык кодекс боюнча парламенттин депутатына эч бир мамлекеттик органдын макулдугу жок эле иш козголот. Бирок иш козголгондон кийин жогорку кеңештин макулдугу менен гана бөгөт чарасы чечилип, тергөө иштери жүрөт. Парламент макулдук бербесе иш кыскартылат, деди башкы прокурор Курманкул Зулушев. Ушул күндөрү жогорку кеңеште жаңы кодекстер талкууланып жатат. Быйыл 5 майда күчүнө кирген конституцияга ылайык депутаттык кылмыш жасаган жеринен кармаган учурларды кошпогондо жогорку кеңештин депутаттарынын көпчүлүгүнүн макулдугу менен гана жоопкерчиликке тартууга болот. Якутиянын улуттук медицина борбору номер 1 республикалык ооруканасынын жетекчиси Валентина Савина Токойдогу өрттү өчүрүүгө мекеменин кызматкерлеринин айлыгынан ыктыярдуу жардам катары акча кармап калууга буйрук чыгарганын аныкталды. Бул тууралуу Сибир Реали медиасы кабарлады. Анын бул буйругу социалдык тармактарга да тарап кетти. Анда токойлордогу өрттү өчүрүүгө ыктыярдуу жардам көрсөтүүнү каалаган кызматкерлердин сунушун эске алуу менен дарыгерлерден 500, орто кенже медициналык персоналдардан 300, калгандардан 150 рубльден акча чогултуу тууралуу айтылган. Кытайда суу ташкынынан улам метронун вагондорун суу каптап 12 киши каза болду. Бул тууралуу Синоком агенттиги жергиликтүү бийликке таянып кабарлады. Кырсык кече 20 июлда Кытайдын Чэншоу шаарында болгон. Нөшөр 1 сааттай төгүп, жергиликтүү бийлик шаардагы транспорт кыймылын токтоткон. Мындан улам айрым поезддер кыймылдын жандануусун станциялардын ортосундагы тоннелдерде күтүүгө туура келген. Ал эми метронун дагы бир техникасы суу каптаган аймакта калып, метро кызматкерлери 500 кишини эвакуациялаган. Токиодо жайкы Олимпиада оюндарынын алкагындагы алгачкы мелдештер софтбол менен башталды. Шаршембиде Австралиянын жана Жапониянын аялдар командалары Фукусима стадионунда күч сынашты. Олимпиаданын расмий ачылышы 23 июлда болот. Адатта беттештер расмий ачылышка чейин эле старт алат. Софтбол бейсболдун бир жеңилирээк түрү. Олимпиада программасына 1996 жылы кирген. Быйыл Австралия, Канада, Италия, Мексика, АКШ жана Жапония курамалары биринчилик үчүн таймашат. Софтбол 2024 жылы Парижде өтө турган жайкы Олимпиадага киргизилген эмес. Олимпиаданын тезирээк, бийигирээк, күчтүүрөөк деп аталган ураны 127 жылдан бери алгачкы ирет өзгөртүлдү. Жаңы уран тезирээк, бийигирээк, күчтүүрөөк, бирге деп аталат. Бул өзгөртүүнү Эл аралык Олимпиада комитетинин президенти Томас Бах демилгелеп, Токиодогу сессияда колдоо тапты. Бахтын айтымында бирге деген сөз дүйнө жүзүндөгү тилектештиктин зарылчылдыгын билдирет. Мурдагы уран 1894 жылы Афинадагы алгачкы заманбап Олимп оюндарынын 2 жыл мурун бекитилген. Автору доминикандык дин кызматчысы Андре Дидон болгон. Токиодогу быйыл жайкы Олимпиада 23 июлда расмий башталып 8 августта аяктайт.
4 жылда бир уюштурулуп келе жаткан эл аралык мелеш 2020-жылы коронавирустан улам өтпөй калган. Дүйнөнүн эң бай адамы аталган америкалык миллиардер Джефф Безос космосту багындырды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, ал 20-июлда иниси Марк Безос, 82 жаштагы америкалык алгачкы аял авиаторлордун бири Уолли Фанк жана 18 жаштагы нидерландык бизнесмендин уулу студент Оливер Деймон менен космоско учуп барып келди. Аларды Blue Origin компаниясы жасап чыккан New Shepard кемеси менен учкан. Алардын сапары 10 мүнөт 18 секундага жеткен. Космоско учуп барып келгенден кийин Джефф Безос өзүнүн эмоциялары менен бөлүшүп, "Мен негизи миссиям аткарылды. Эч кимди тепкен жокмун" деп тамашалаган.